Бул жылы жол тармагына башка жылдарга салыштырмалуу өзгөчө көңүл бурулду. Белгилеп айтканда, жалпы 1000 чакырымдан ашык жол оңдоо пландалган. Ал эми учурда 1078 километр жолго асфальт төшөлдү. Буга чейин мындай көлөмдөгү реформа иштери жасалган эмес. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев билдирген. Биз келип аракет кылып 400, 500, 600 чейин чыгарганбыз. Бирок 1000ге жеткен эмеспиз да. Мына быйыл кудай калса жетти. Учурда дагы бир топ оңдоо куруу иштери жүрүүдө. Алсак, Бишкек-Ош автожолунун 400 чакырымындагы 748 метрди түзгөн туннелдин курулушуна старт берилди. Кийинки жылдан баштап мындан да көбүрөөк жасайбыз. Эми кийинки жылдан баштап айыл араларына кире баштайбыз. Айылдагы жолдорубузду оңдой баштайбыз. Инфраструктураларды түзө баштайбыз. Суусун, жолун, мектебин, садигинен бери элге жашоо тиричилигине шарттарды түзөбүз. Ошондой эле министрлик алдыда бир катар ири долбоорлорду пландоодо.